ККМ иштеп келатабыз. Жакшы жыйынтыктар бар. Ел уже почти 80-90% эле көнүп калышты. Көпчүлүгү чектерди сурап атышат. Кээ биркилери карта менен төлөйт. Буякта ар бир мүмкүнчүлүктөр бар. Карта менен дагы көпчүлүгү чек сурайт. Анан сурабагандарга да өзүбүз дагы чыгарып колуна карматып, тактык ар бир нерсенин чек аркылуу жүргүзүү жагын катуу көзөмөлгө алынууда бул күндө. Ошондуктан биз дагы тартипке баштайбыз. Негизинен ушу чоң бизнестердин ачыкка чыгуусу, налогун төлөөсү бул мамлекетке пайдалуу алып келет да. Бул жерде зыян тарткан эч ким болбойт го дейм. Бул ККМ деген бул көмүскөдөгү бизнести ачыкка чыгаруу болуп эсептелинет. Көмүскөдөгү бизнестер көп налог төлөбөй жүрөт да. Ошолордун мамлекетке бюджеттин көбүрөөк толушуна, өнүгүүсүнө ККМ көп эле пайдасын тиет. Көп Facebook'тардан эле карап атабыз, көп налог өдөштөгөндөр көп эле маалымат чыгарып атпайбы. Цифрларын окуп атабыз, көрүп атабыз, ушундай көбөйгөн. Мурда ККМге чейинки цифрларды көрүп атабыз, ККМден кийинки цифрларды көрүп атабыз. Бирок акчанын иштелүү эмеси боюнча аткаруу бийлигинде да. Ошо ККМдин негизинде биздин мугалимдердин айлыгы көбөйдү, мисалы үчүн госслужбада иштегендердин айлыгы көбөйдү. Именно ушул Баткен шаарынын бюджетинде дагы көп айырмачылык келип чыгыптыр да. Мен жакында эле сурадым. Мурдакы божомолдонгон бюджеттен көбүрөөк чыгыптыр да. Бул ККМ аппараттын эмеси го, пайдасы го дейм. Буга чейинки ушул салык төлөөлөр, ушул экономикабыз жабык түрдө жүрүп келген болсо, азыркы учурда ачык түрдө мыкты деңгээлде өнүгүп келатат. Мен оюмча туура эле деп ойлойм. Дүкөндөрдө же болбосо бардык эле ошол товар сатылуучу жайларда ККМ аппараты, же болбосо кассовый аппараттар коюлганы мен оюмча туура эле нерсе деп ойлойм. Мунун бир пайдалуу жагы, сатып алуучу өзүнөн чек талап кылып, эмнелерди кандай баада сатып алганын дагы көзөмөл кылып карап турса болот. Жана ошондой эле ошонун ККМ аппаратынын негизинде ошондон түшкөн салыктын эсебинен азыркы учурда мамлекетибизде айлык акылар көтөрүлүп, көп нерселер сатылып алынууда.